Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 28 сентябрда Германияга жасаган иш сапарынын алкагында Берлин шаарынын борборундагы Кыргызстандын элчилигинин аймагында орнотулган кичинекей манасчынын айкели менен таанышты. Элчи Өмүрбек Текибаев айкел темирден жасалып кыргыз чеберлери тарабынан Кыргызстандын аймагында коюлгандыгын айтып берди. Жаш манасчы кыргыз элинин улуттук жүзүн туюнтат, элибиздин тарыхын жана салттарын чагылдырган кыргыздын салттуу кийимин кийип башында калпагы бар. 10-12 жаштагы баланын курагы кыргыз элинин жаштыгын урухун билдирет. Мындан тышкары анын QR коду бар. Башкача айтканда, ар бир каалоочу атайын программанын жардамы менен айкел жөнүндө кеңири маалымат алып, Манас эпосунун үзүндү уга алышат, деди Текибаев. Президент бул айкел улуттун символу катары Кыргызстандын тарыхын, илгертен бери келе жаткан маданий мурастарын жана каада салттарын сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү максатын эскертип турарын айтты. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалынын бөлүм башчысы далил катары алынган $700,000 казинодон отуруп жиберди деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Маалыматта дээрлик 1,5 миллиард рубльди чыгарып кетүү боюнча кылмыш иши тергелип жатканы айтылат. Ишке банктардын биринин кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышкан. Айыпталуучулар $20 миллион ээсине тагыраагы россиялык ишкерге кайтарып берген. Калган $762,5 миң жума күнү кечинде кайтарылган. Бирок банктар бул убакытта жабылып калгандыктан акча андан ары банкка которуу үчүн бөлүм башчынын кызматтык сейфинде убактылуу сактоого коюлган. Бирок ал 3 күн жумушка чыкпагандыгына байланыштуу инвестиция жүргүзүү чечими кабыл алынып, кызматтык сейфинде акчанын жок экендиги аныкталган деп айтылат билдирүүдө. Бөлүм башчы акчаны уурдоого шектелип иш козголгон жана ал камакка алынган. Эртеси эртең менен туугандары $762,5 миң алып келип тергөөгө өткөрүп беришкен. Прокуратура кызматкерлери казиного кумар оюн жайларына барган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени кумар ойночу жайларга барууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Экинчиден, мындай ийри сумманы шектүү казиного оттурса, анда алар жогорудагы айтылган сумманы кайтарып бермек эмес. Учурда козголгон кылмыш иштин негизинде тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми кызматкер камакта деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы 21 сентябрда кармалган. Белгилей кетсек, прокуратура кызматкери казиного, кумар оюн жайларына барган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени кумар ойночу жайларга барууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Экинчиден, мындай ийри сумманы Абдрасулов казиного уттурса, анда алар жогорудагы айтылган сумманы кайтарып бермек эмес. Учурда козголгон кылмыш иштин негизинде тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Рустам Абдрасулов камакта. Кыргызстанда түйүлдүктү бойдон алдыруу кыз-келиндер арасында кенен жайылган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин алдындагы ден соолукту чыңдоо борбору маалымдады. Борбордун билдирүүсүнө ылайык, өлкөдө жылына 20 миңге жакын аял боюнан алдырат. Улуттук статистика комитети билдиргендей, 2022 жылы 19 жашка чейинки 1200 кыз аборт жасаткан. Дарыгерлер бойдон алдыруу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин эскертишти. Андан кийин кыз-келиндердин боюнда болсо дагы ай күнүнө жетпей түшө берет. Мындан тышкары жыныс органдарынын өнөкөт сезгени ооруларына алып келиши мүмкүн. Ал эми жаш кыздар кийин төрөбөй калышы ыктымал деп айтылат борбордун маалыматында. Адам каза болгондон кийин анын киши колдо болушуна шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык союуну милдеттендирген талапты алып салуу сунушталды. Мыйзам долбоорунун жогорку кеңештин депутаты Лейла Лорова демелик эле коомдук талкууга койду. Эл өкүлү жарандык саламаттыкты сактоо жөнүндөгү мыйзамынын 46-беренесинде маркумдун киши колдо болушуна шек саналбаса патологиялык анатомиялык союу жүргүзүлбөө тартиби бюрократиялашып кеткендигин айтат. Тагыраагы ал үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн, жакын туугандарынын же мыйзамдуу өкүлүнүн жазуу түрүндөгү арызы болбосо, өзүнүн тирүү кезинде калтырып кеткен керези болушу керек. Өлүм ар бирибизди күтүп жаткан нерсе. Адам көз жумгандан кийин жакындары кайгыга батып, кабыргасы кайышып турганда түрдүү бюрократиялык аракеттерди ойлонгусу дагы, аларга убакыт короткусу дагы келбей калат. Ошондуктан маркумдун киши колдуу болуп өлгөнүн шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык союу жүргүзбөөгө мүмкүнчүлүк берүү демелгиленди деп айтылат маалыматында. Өлүктү союуну милдеттүү түрдө жүргүзүү тартиби саламаттыкты сактоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.